Салам достор, бүгүн биз сиздер менен калган оюмдарды өтөбүз. П, С Н деген эмне? С деген эмне? У, Б, П, Р, З, П жана З, П, П бул эмне экен? Демек ошону өтөбүз бүгүн сиздер менен. Анда эмесе баштадык. Биринчи мен сиздерге С эмне? Соединительный столбик. Анын эки жолу бар, эки түрдү колдонсок болот. Биз азыр мисалы мен чынжырча токуп алдым дагы. Чынжырчаны тегерекчеге бириктирүү үчүн биз байланыштыруучу мамычаны колдонобуз. Эң биринчи биздин мамычабызга жипти салып илип алабыз дагы. Биринчи жипти экинчиден өткөзөбүз. Бул биздин байланыштыруучу мамычабыз. Жөнөкөй тегиз токуманы тегерекчеге бириктирип бизге байланыштыруучу мамыча кылып берди. Мына бул биринчи жолу. Эгерде биз ушундай тегерекче же топу сыяктуу нерселерди токуп баштасак, узун кылып токуп алабыз дагы. Аны бириктирүү үчүн байланыштыруучу мамычаны колдонобуз. Ал эми экинчи жолу бул биз токумаларыбызды аяктаганда себетчелердин кырларын ушундай оюм менен бүтүрсөк болот. Же болбосо мисалы мен азыр бир курчак токуп жаттым эле, ошол курчактын мисалы көйнөктүн этегин ошондой байланыштыруучу мамыча аркылуу бүтүрүп чыксам болот. Ал эми бул узор, бул оюм полустолбик с накидом. Жамынчысы бар жарым мамыча. Муну да азыр түшүндүрүп берем мен сиздерге. Азыр биз байланыштыруучу мамыча кандай болот ошону түшүндүрүп берейин. Мисалы чыгарып алдык дагы, биринчи жипти экинчиден өткөзөбүз. Мына дагы салып илмекти мамычага салып алдык. Мына илмекти салып жипти алдык. Биринчи жипти экинчиден өткөзөбүз. Катар акырына чейин ушундай иретте, ушундай тартипте бүтүргөн оюм биздин байланыштыруучу мамыча аркылуу оюмду, токуманы бүтүрүү деп аталат. Мына ушундай кылып биз бир катарыбызды бүтүрүп алдык. Жана кийинки катарга өтүү үчүн биз билебиз, бийиктетүүчү воздушная петля подъема кылабыз дагы, буну буруп алабыз. Демек, бул бүттү. Кийинки бул полустолбик с накидом дедик. Жамынчысы бар. Бир жамынча алдык. Эми кийинки мамычага салдык. Мына биринчиге мамычага салдык дагы, бизде 3 жип болуп калды. 3 жипти тең бир өткөргөнүбүз бул биздин полустолбик с накидом болот. Демек, дагы жамынча алдык. Кийинки мамычага салдык дагы, бизде 3 жип пайда болду. Аны үчөөнү тең өткөзүп, кийинки мамычага өтө беребиз. Бир жамынча мамычага салдык. Жипти алдык. 3 болду. Үчөөнү тең өткөздүк. Мына ушундай кылып катар акырына чейин токуп алабыз. Бул биздин полустолбик с накидом болду. Демек, кийинки оюмубуз бул биздин убавка жана прибавка эмне экенин өтөбүз. Убавка кылганда биз катардын санын азайтуу деген. Катардын санын кантип азайтабыз? ЗПП за передний полупетли. Бизде эки мамыча бар, мынакей. Биринчиси жана алдыңкысы жана аркаңкысы. Передний, задний. Эми биз катардын санын азайтуу үчүн
за передний полупетли киргизебиз дагы. Экинчиге дагы за передний полупетли киргизебиз. Жипти тартып алабыз. Ошентип биз мамычалардын санын кыскартып алабыз. Дагы бир жолу көрсөтөм. Биринчиге киргиздик, экинчиге киргиздик. Бизде мына экөө болду. Эми ушул экөөнүн бир өткүзсөк, бизде дагы экөө калат дагы. Экөөнү бир өткүзүп коебуз. Бул биздин катардын санын азайтуу, убавка. Демек, прибавка деген эмне экен? Прибавка дегенде биз ушул мамычага эле 2ден салабыз. Демек, прибавка деген бул катардын санын көбөйтүү деген. Кошуу, мисалы. Катардын санын кошуп көбөйтүп алдык. Мына прибавка кылдык. Бир мамычага 2ден токуп алдык. Мына. Бул биздин полустолбик с накидом токуп жаткан катардагы прибавкабыз болду. Мисалы, бир жаманчысы бар. Жөнүндө окудук. Кайра эле ушул жерге салганыбыз мына биздин полустолбик с накидом деген узордон турган катарды, мисалы, прибавка кылуу деп аталат. Мына достор, мисал үчүн биздин бул мисалда түшүндүргөнүм полустолбик с накидом узору ушул. Биз мисал токуп баратканда көбөйтсөк, катардын санын көбөйтсөк, бул жерге келгенде мына көбөйүп, чоңоюп кеткен, бул прибавка. Ал эми мындайынан караганыбызда токуп келатып эле катардын санын азайтканыбыз бул убавка. Демек, достор, сабактар түшүнүктүү болгон болсо, сиздердин сунуштарыңыз болсо, комментарийге жаза кетиңиз, лайк басыңыз жана бул каналга катталыңыз. Кийинки сабакта жолугушканча.